Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Алыкадыр Бейшеналиев улуттук онкология жана гематология борборунун паллиативдик жардам жана химиотерапия бөлүмүнө барып, химиотерапия алган бейтаптарга квалификациялуу медициналык жардам көрсөтүүнүн сапаты менен таанышты. Иш сапарынын жүрүшүндө министр бейтаптар менен баарлашып, бейтаптарды дарылоонун тактикасы менен таанышты. Химиотерапия бөлүмүнүн башчысы Турузбек Абдылдаевдин айтымында, бөлүм 45 орундан турат жана ушул күндөрү 40 бейтап дарыланууда. Мындан тышкары күнүнө 60-70 бейтап амбулатордук негизде дарыланат. Химия дарылары жетиштүү жана баары бейтаптарга бекер берилет. Учурда 25 орундуу паллиативдик жардам бөлүмүндө 18 бейтап дарыланууда. Айта кетсек, 2022-жылы 835 бейтап дарыланган. Иш сапарынын жыйынтыгында министр бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринин жакшы координацияланган ишин белгилеп, ошол эле учурда бейтаптарга көңүл буруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Министр рак оорусу дарылоо кымбат экенин, саламаттык сактоо министрлиги бейтаптарды керектүү дары-дармектер менен камсыздоо үчүн каржылоону көбөйтүү үстүндө иштеп жатканын баса белгиледи.